Ысык көл мамлекеттик коргоонун кызматкерлери мыйзамсыз балык уулоо аракеттерине каршы күн сайын рейдке чыгууда. Адистердин айтымында көл ичиндеги балыктын түрлөрү гана азайбастан, кызыл китепке кирген өзгөчө коргоого алынган суу жандыктары дагы уурулардын колуна түшүүдө. Акыркы текшерүүнүн жыйынтыгы менен 5 кайык колго түшүп, 10 метр торлор жок кылынды. Урук таштоо мезгилинде уурулукка чыккандардын аягын кантип тыйса болот? Күрөштү күчтөнтүүгө эмне кедерги? Аймактык кабарчыбыз Эдил Мелисбек катышып келген. Бұл 1 сааттын убагындагы балыктар кайры мынакей. Даже түрү боюнча болуш керек мынакей. Бул эми түрү боюнча муну кайра көлгө агыталы баягы эмес менен. Акыркы 10 күндөн бери жаратылышка кол салгандар менен күрөш жүрүп жатат. Мыйзамсыз балык уурдагандардын жолу торолгон менен бул убактылуу көрүнүш. Балык уурдоо максатын көздөгөндөр күнүгө аракетте. Болжол менен 1 суткада 100дөй кайык көлгө чыгып, ар бири 20 килограммдан кем эмес балык алып кетерин адистер айтат. Азыр могу Түп районунан Сарбулак участогунан 35 тор чечилди. Негизи 35 тор 100 метрден 3,5 километр. 3,5 километрден чыккан эми бардык эмес, уже браконьерлер келип текшерилип кеткенден кийинки чыккан балык 4 судак, леш, сига абдан кол салып атышат. Өтө катуу чара колдонбосо болбой жатат. Мыйзамсыз балык уулагандар үчүн айып акчанын көлөмү өтө эле аз. Маселен, бир балык 150 сомдон 800 сомго чейин бааланса, кармалган адам 3000 сомдон 8000 сомго чейин айып төлөшү керек. Бирок бул каражатты браконьер 2-3 күндө эле таап коет. Ушул себептүү дагы уурулардын агымы токтобой келет. Могу 39-чы рыболовный участок деп коет, бул Түп районунда. Чабактын ордосу деп десек болот да, чабактар ошол жака келип икра чачат. Ошол маалда туш тараптан Түптөн дагы, Ак Судан дагы, Караколдон дагы, Жетөгүз жактан деле келет браконьерлер ошака тор салышат. Жаратылыш сакчылардын браконьерлер менен тынымсыз күрөшүүгө мүмкүнчүлүктөрү жок. Материалдык техникалык базанын начардыгы буга себеп. Маселен, Ысык көл мамлекеттик коргоонда бир дагы кайык жок. Рейд иштерине кайыктар ижарага алынат. Мамлекеттик корк кызматкерлерине көңүл бөлүнбөсө, кантип жаратылыш корголот деген суроо жаралат. Мыйзамды дагы күчөтүп, жаңы жогорку кеңеш келген депутаттар бизге дагы көңүл буруп, форма берип, куралдандырып, кичине башка чет мамлекеттикиндей кылып, ошондо бизде көңүлдүү иштейт элек. Ысык көл мамлекеттик корк кызматкерлери тарабынан акыркы бир жумада 5 кайык конфискацияланып, 4600 метр балык торлору талкаланды. Мындан сырткары 52 000 сом айып акча чогулду. Жаратылышты коргоо иштери мүмкүнчүлүккө жараша улана берет дейт мындагылар. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Коомдук 1 канал, Ысык көл облусу.